Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хош келдиңиз. Куран сүйгөн, илим сүйгөн бир тууганым. Бүгүн иншаллах сиздер менен мээримдүү райымда Аллах Тааланын жардамы менен кооптуу бир эшик, көңүл, жетет, бир чечим, бир сезим, бир адам аттуу темалардан окуп сабак алабыз. Иншаллах жетет. Мээримдүү жана райымда Аллах Таалага чексиздүү мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйгүлө сахабаларына, алардын жолун жолдогондорго, жалпы кийинки мусулмандарга Аллах мээрим, райым, берекеси болсун. Амин. Аллахым бизди кечир, бизге райым кыл, бизди туура жолго сал, бизге ден соолук жана ырызкы бер. Амин. Я архамар рахимин. Өзүң разы болуп, Аллахым өзүң разы кыл. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Мээримдүү жана райымда Аллах Тааланын аты менен эмне истесең да, эмнеге муктаж болсоң да, сени толук канааттандыра турган нерсе бар. Сүйүү керек болсо Аллах жетет. Байлык керек болсо ден соолук жетет. Дин керек болсо ислам жетет. Ибадат керек болсо намаз жетет. Акыйкат керек болсо Куран жетет. Душман керек болсо напсибиз жетет. Адам баласы бул дүйнөдө ар кандай муктаждыктар менен жашайт. Бирок ар бир муктаждыктын түпкү жообу Алланын райымында. Сүйүү керек болсо Алланын өзү жетет. Сүйүүнүн аруусу Алланын сүйүүсү. Алланын сүйүүсүнөн күчтүү сүйүү болбойт. Ал сүйүү жүрөктөрдү мээримге толтуруп өмүргө чыныгы маани берет. Байлыкка муктаждык болсо ден соолук жетет. Адам ден соолуктун баркына жеткенде чыныгы казынага ээ болгонун түшүнөт. Ден соолук ар бир адам үчүн эң баалуу байлык. Ал өмүрдүн сапатын жана толуктугун камсыз кылат. Байлыкка умтулуунун ордуна ден соолукка кам көрүү керек. Жолуңдан адашканда динибиз жетет. Ислам дини адамзат үчүн жол көрсөтүүчү жарык болуп, жаман иштерден сактап, тынчтыкты жана ишенимди арттырат. Руханий тынчтыкты издесең, намаз жетет. Намаз ислам дининин эң маанилүү ибадаттардын бири болуп, ал аркылуу биз жараткандын жакшылыктарын сурап, жүрөгүбүздү тазалап, рухубузду бекемдейбиз. Эгер дос керек болсо Куран жетет. Куран бизге жол көргөзөт. Эгер сен баары бир душман издеп жатсаң, анда шайтан жетиштүү. Бирок аны жеңүүнүн жолу Аллага бекем жабышуу. Душман керек болсо напсибиз менен шайтан жетиштүү. Напсибиз адаштыруучу, шайтан болсо азгыруучу. Ар бир муктаждыкка жооп жараткандын райымында аны таап, жашоого терең маани киргизүү чын бактылуулуктун ачкычы. Мен эки адамды жолуктурдум. Биринин жүрөгү таза, жамандыктан алыс, бирок башкалардын кемчилигин сөз кылуудан чарчабайт. Экинчиси болсо катасы көп, бирөөнүн айбын кеп кылуудан оолак. Жараткан экөөнө тең адилеттүүлүгүн көрсөтүп, ар бирине татыктуу сыноосун берди. Бул дүйнө таң калыштуу парадоксторго толо. Кээде күлкү келтирген чындыктары, кээде адилетсиз көрүнгөн мыйзамдары менен адамды ойго салып, таң калтырат. Жылдар бою жүрөгүңдө орун алган адам бир күнү бөтөндөн да жат болуп калат. Эң жакын адамың сени түшүнбөй калган учурда дүйнөң аңтарылып кеткендей сезилет экен. Ар бир сыноо, ар бир катачылык адамды өзгөртөт. Кээде ошол ката бизге тажрыйба болуп, бир өмүргө өчпөс сабак калтырат. Жүрөкта, рухта, акылда, көз карашыңда, адамдык наркың жана жүрүм турумуңда ошол сыноолор аркылуу өсүп, эч нерсе мурдагыдай калбайт экен. Өзгөрүүлөр бизди чыныгы адамдык, асылдыкка жетелеп, каталар кемсинтүү үчүн эмес, бизди акыйкатка жакындатуу үчүн берилет экен. Иншаллах биз өзүңө кайрылып кел деген китептен окуп атабыз. Жашоо өзүңдөн башталып, өзүң менен аяктайт.
bir çeçim, bir sezim, bir adam. Bir çeçim taqdırыңды, bir sezim жүрөгүңдү, bir adam бүтүндөй жашооңду дүрбөлөңгө салып, башка нукка бурганга жөндөмдүү экен. Өмүр жолунда чыгарган чечимдер, жүрөктө пайда болгон сезимдер жана жолуккан адамдар баары бекеринен эмес экен. Балким дал ушул учур биздин жаңы башталышыбыз. Көңүл, сен кандай кереметсиң, Жараткан сени ушунчалык назик, тунук жана таң калаарлык кылып жараткан. Өсүнчө бир ажайыпсың. Bir сөз менен муздап, bir жылмаюу менен кайра жанданып кетесиң. Кээде оор жүктөй басыңкы, кээде шамалдай жеңилсиң. Bir көз илменде чөгүп, bir заматта көтөрүлөсүң. Бирөөнүн bir жылуу сөзү күн нурундай болсо, орой bir мамилеси кыштын ызгаар суугуна айланып. Кээде жашоого кумарланып карайсың, бүт аалам сен үчүн жаралгандай, асмандагы жылдыздар сага гана көз назар салып, жердеги кооздуктар сенин гана алдыңда сизе бүккөндөй. Бирок бир карасаң көздөрүңдөн муң тамчылап, дүйнө сага жат болот. Сени деңизге окшотом, толкунуң тынымсыз чайпалып, кооз көрүнгөнү менен түпкүрүңдө кандай гана сырдуу кубулуштарың жашыруун. Билем, сенин түбүңдө баа жеткис берметтер, асыл маржандар бар. Көңүл, сага Алланын назары түшкөн дешет. Балким ошол үчүн сен ушунчалык сырдуу, кайталангысың. Кооптуу бир эшик. Ар бир адамдын жолунда бир эшик бар. Ал кооз, сырдуу көрүнөт, ар жагы өкүнүч. Сиз ал эшиктин алдында да көп жолу токтогонсуз. Кээде алыстан карап өткөнсүз. Кээде босогосуна барып, ачсамбы, же ачпасамбы деп ойлонгон учурларыңыз болгон. Бул эшиктин жанында дайыма бирөө туруп, акырын кулагыңызга шыбырайт. Кирсең, баары жакшы болот. Сен каалаган нерсенин баары ушул жакта. Анын үнү ишендирерлик болуп, торсымал көзүңүздү байлап, көңүлүңүздү, акылыңызды азгырып, өзүнө чакырат. Бирок ал эшикти бир жолу ачсаңыз, жабуу оңой болбойт. Эшиктин ары жагында көрүнгөн кооздук, жыргалчылык жалган болуп, бир заматта торго айланат. Азап, өкүнүч, уят жүрөктү эзген оор жүк, эшиктин ар жагындагы нерселердин баары убактылуу жана жалган болот. Андыктан бул эшик жабык бойдон кала берсин. Ага суктанбаңыз, кызыкпаңыз. Баш тартканыңыз сиздин чыныгы жеңишиңиз жана ыйманыңыздын бекемдиги болот. Аллах Таала сиз үчүн башка эшиктерди даярдап койгон. Кооз сабыр кылып, сизди азгырып турган жалган кооздуктарга алданбаңыз. Сабырдын артында чыныгы кооздук жана Аллах Тааланын сизге тартуулай турган бейиши турат. Жүрөктүн тазалыгы. Жүрөктү тазалоо бул оңой эмес. Ал үзгүлтүксүз аракетти, сабырдуулукту жана өзүн-өзү тарбиялоону талап кылган узак жол. Себеби жүрөк адамдын жан дүйнөсүнүн күзгүсү. Эгер ал карарып, кирдесе өмүр да күңүрт тартат. Жакшы ойлор алыстап, көңүл тынсыздыкка чөмүлөт. Ошондуктан жүрөктү таза кармоо бул адамдын өзүнө жасаган жакшылыгы. Жүрөктүн кири эмнеден пайда болот? Биринчи кезекте жүрөктү жек көрүүдөн, көрө албастыктан, арам ойлордон арылтуу керек. Кек сактаган жүрөк бейпилдик таппайт. Жек көрүү менен сугарылган жүрөк сүйүүгө орун бошото албайт. Ал эми көрө албастык жүрөктү ириткен илдет. Ошондуктан күн сайын Алланы эстеп, дуа кылып, тообо аркылуу ички дүйнөбүздү тазалоого умтулушубуз керек. Экинчиден жүрөктү кечиримдүүлүккө тарбиялоо зарыл. Кечирүү алсыздык эмес, тескерисинче күчтүү адамдын сапаты. Башкалардын каталарын кечирүү менен биз өзүбүздү оор жүктөн бошотобуз. Жүрөгү таза адам
башкалардын кемчиликтерине көз жумуп өзү да тынч жашайт. Боорукерлик бул жүрөктү тазалоонун эң таасирдүү жолу. Боорукер адам башкаларга жылуулук берип өз жүрөгүнө нур тартуулайт. Жогоруда айтканымдай, тазалануу бир күндүк же бир айлык аракет эмес, бул өмүр бою улануучу руханий сапар.